Шаардын ызычуусунан чарчап, Кыргызстандын Кооз жайлоосу, Кырчын жайлоосуна келдик. Бул жака келген негизги максатыбыз Өмүрбек Исраилов жана казакстандык актерлор Слово пацана, Черный двор аттуу сериалдарда катышкан актерлор менен биргеликте акыркы демдин экинчи бөлүгү Мончок аттуу кинону кандай тартышат, кандай кыйынчылыктар ошолор боюнча кеп курабыз, актерлор менен сүйлөшөбүз. Негизги максат Мончок аттуу жаныбар боюнча толугураак маалымат беребиз. Даярсыздарбы? Анда кеттик. Эң кызыгы туугандар, көрдүңүздөр, подряд контейнерлер турат. Бул жерде контейнерлерин койгондун негизги максаты ушул жерде актерлор 100дөн ашык актер, команда ушул жерде 10-12 күндөн бери жашап, кино тартып, айтор кызыктын баары ушул жерде болуп атат экен. Азыр болсо түшкү тамактануу убактысы, кандай тамактар жасап атат, келгиле көрөбүз. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Шеф-повар, атыңыз? Салымбек. Салымбек мырза бизде шеф-повар. Бул жерде канча мал тамак жасайсыз? 3 мал тамак жасайм. 100 кишиге күн сайын. Күн сайын 100 кишиге. Прям свежий тамак жасайсызбы? Күн сайын эртең менен тура алып, заготовка кылып жасап баштайм. Мындай жалыптар болот тамактарда? Жалыптар болот, обязательно болот, бирок баарына жаккандай кылабыз. Ар бирине кандай десем, өзүнчө мамиле кылып, ар кандай вкустарына тиеше болгондой болчу. Сон. Эмечи, азыр кайсы тамак жасалып атат? Азыр курдак жасалып атат. Бир койдун эти. Полный баттуу, э? Ооба. 100 адамга. 100 адамга. Кандай моменттер болду? Сиз өзүңүзгө кандай болуп атат? 12 күн убакыт кандай өтүп атат? Сонун жакшы шайырдуу, күн сайын поварлар менен, актерлор менен күн сайын кино тартышабыз. Мен кээ бир кезде тартылып коем. Уже катыштыңыздар да сценаларга. Негизи бул жака кандай келип калдыңыз? Мен таанышым чакырды. Таанышым чакырды. Мен өзү повар болуп иштеп аткам. Выезд болуп, анан кийин ошол киного келип тамак жасап бериңиз дегенден жасап бердим. Буякта өзүңүз тааныган актерлор көп эле бар бекен? Баары жаккан актерлор, жаңы чыгып келаткан актерлор, казак бир туугандарыбыз. Алар менен таанышканыма кубанычтамын. Сиздин тамактар жагып атабы казактарга? Жагып атат. Именно ошо казактар жагат. Же капризничать этип атат? Жок, именно ошо казак бир туугандарыбыз капризничать этип атат. Конок койдон жош дегендей болуп атат экен да. Кайсы тамак көп жасап атат? Көбүнчө курдак. Кайсы тамак көп жасалып атат? Курдак көп жасалып атат. Көбүнчө курдак. Анткени казан менен связанный. Анан большом количестве болсо курдак, плов, дымнама сыяктуу ушундайлар жасалат. Бул курдак буякта башкача өтсө керек, э? Жок, жакшы. Жакшы да? Жакшы. Кеттик анда. Чоң рахмат, э? Все, ассаламу алейкум. Өзүңүздөр көргөндөй эле Тасма талаасына келдик. Мына карасаңыздар, Мончок аттуу кино тартылып атат. Кандай тартылып атат караңыздар. Негизи мындай видеолорду биз кинодо көргөндө билесизби, мындай 5 секундча, 10 секунд, 15 секунд болуп өтүп кетет. Бирок буну бул машина менен уже 10-15 жолу кетип атат. Кайра айдайт, кайра келет, кайра айдайт, кайра келет. Айтор болгону 5-10 секунд алып эле нерсе үчүн. Азыр мындай айтканда съемочный площадка болуп атат. Тиякта режиссерлор эмне кылат, кандай каралат, айтор. Видеону тетиги байке тартып аткан болсо, тетиги жерде уже 2-3 оператор, режиссерлор съемочный площадкада видео кандай чыгып атат, кандай уланып атат, ошолордун баардыгын контроль кылып отурушат да. Айтпадым беле, буга чейинки выпустарда деле көрдүңүздөр го? Бир эле сценаны, 2 минуталык сценаны 1 саат, 2 саат, кээде 1 күн тарткан учурлар болот. Ассаламу алейкум. Какие люди. Ассаламу алейкум. ВФда жолуктук, Сойдон жерде жолугуп. Вообще жолугуп элек биздесиң. Кош келдиңер, кандайсыңар? Жакшы, рахмат, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Кандай аябай эле башкача формат бар? Бул былтыр тартылган негизичи Акыркы дем деген кино. Сценарист Амантур Ормок, режиссер постановщик Автандил Батырбеков. Былтыр биз биринчи частын Асхат Сулайманов менен Караколдон тартканбыз. Анан көрүү жакшы болду, Казакстанда дагы суроо талап жакшы болду. Анан быйылкы жылы экинчи частын тарталы деп кайра эле ошол постановщик, ошол сценарист менен сүйлөшүп, биз азыр экинчи частын ушул биздин Кырчын жайлоосунда тартып атабыз. Сон кандай 12 күндөн бери тартып атасыздар?
1 июльда баштаганбыз старт. Бүгүн канчасы болуп калды? Бүгүн 15-үй. Жок, эми 2 күн, то есть 6-1 болгондо 2 күн, 3 күн выходной болду. Бизге бияка скачкиге подготовка көбүрөөк керек болчу да. Ошону менен 12-13 күн тартып атабыз. Бул биринчиге тартылганда экинчиде бир аз кыйыныраак болуп атат окшойт, Биринчи деле кыйын эле болгон негизи. Биринчи деле 40 күн караколдо тартканбыз. Бунусу деле кыйын эле болуп атат. Масштаб чоңураак болуп атат. Масштаб чоңураак болот. Ошол бюджети чоңураак болуп атат. Силер кааласаңар, силер команда менен акырын тааныштырып чыгам. Оператор постановщик. Медер биздин баш каарманыбыздын дублеру, баш каарманыбыз Казакстандан келген, Дамир Амангелдин. Казакстан тоже ак жол. Бул жакта Казакстан, международный актерлор бар. Казакстан, Кыргызстан, Россия, Кудай буйруса. Ойлорубуз жакшы. Вот биздин Дамир. Биринчи частагы Айтбек. Кандай сабак кирет? Жасатабыз. Бул Айтбек. Бактар иштер постановщик. Бул барыңыздар билген биздин өзүбүздүн кызыбыз Ош драма театрынын актрисасы Бегайма Санаконова. Вот она. Биздин биринчи частта кичинекей кыз Асхат Сулаймановдун кызын кичинекей кыз ойночу эмес беле, Карлыгач. Ошол чоңойгон эң аягында, фильмдин аягында бар негиз Бегай. Анан чоңойгонун дальше Асхат Байкенин короо жайын, ата журтун, ата конушун алып кетчү, сүрөп кетчү актрисабыз Бегайма Санаконова. Атайын Оштон келди. Бул жак режиссер постановщик. Биринчи частта дагы жакшы бир деңгээл жараткан. Мында дагы Кудай буйруса иштеп атат азыр. Автандил Батырбеков ушул CTR компаниянын один из основательдери жана Автандил экөөстүгү Ordo Films студия. Эки студия экен деп атат, Жок, CTR Cinematic Rental бул техника менен камсыздап берип атат. То есть бул ал өзүнүн студиясы бар. Ordo Films уже Автандил менен Бишкекте биздин директорубуз бар, Искендер. Үчөөбүздүк. Мен өзүм айда айтпадым беле сизгечи, сиздерге киного кызыгам, ошого кызыгып, ошого сиздерге жакындап сүйлөшүп, мамиле куруп. Сон. Анткени эме экен да, кино бул өтө чоң аркасында көп нерсени берсе болот экен да. Мисалы жанагы мамлекеттерде популяризация кылган кинолор бар го. Ошо кинону эстесек, бир мамлекетти эстейбиз дегендечи. Да, азыр могул жакта жашап атабыз да. Тиги КамАЗ, жанындагы дагы бир КамАЗ, бул КамАЗ, үчөө толо техника. Мурун иштеп жүргөндө мындай көчөдө эле отургузуп эле, стульчикте эле грим коюп койчу. Анан көчөдөн же болбосо машинага тыгылып костюм кийчүбүз. Ошондой болчу. Анан Казакстан, Россиянын проекттеринен көп көргөнбүз негизи. Атайын артисттер үчүн гримваген болот да. Специальный гримваген артисттер отура турган ушул жер. Бирок эмекене Өрөкбекке кадимкидей кинолордун количествосу көргөн сайын, конкуренция көбөйгөн сайын сервис, удобство күчөйөт. Ооба. Неме конкуренция көбөйгөн сайын ар ким өзүнө ылайыктуу немелерди жасап баштады да. Мунун ичинде свети бар, бүт бар. Артисттерге отуруп атайын грим кое турган креслолор менен. Бул ошол биздин режиссер Автандил Батырбековдун CTR студиясы, Cinematic Rental. Мындай кам көрүүсү да артисттерге. Ошо могул жактын бүт бар техникалар. Командада опергруппада эле 12-13 киши, даже 15 кишиге чейин барып атабыз. Техника аябай көп. Азыр могул кинону тартып аткан кайсы сменага келип калдыңыздар? 14-чү смена бүгүн, по-моему. Жок, 13-чү смена. Негизи локация көп жерде болот окшойт, Биз Чолпонда да тарттык, 12 күн Чолпонда да тарттык. Чолпон ата, Кырчын, Бишкек, Каракол, Москва, Суздаль и Америкада. Кудай буйруса. Кичине сюжеттин кызыктырганчы, бул Америкага ким кетип калды? Америкага главный актерлордун бирөөсү кетет.
мен Андай, кетем негизи. А сиз кетесиз да? Машалла. Эми бул жакта продюсерликтен тышкары еще роль ойноп атам. Анан ошону менен Америкага кетем. Анан Кеткен жерим бар. бул жерде негизи актерский состав аябай мындай саналуу тандалып алыптыр. Кандай критерийге карап тандайсыздар актерлорду? Аны режиссер өзү тандайт. Биринчи кезекте мурунку геройлорубуз болгон үчүн кичине алардын кичинекей чагы болгон үчүн окшоштуруп кабыл алды. Биринчи чачтагы актерлор бар биякта. Жылызбек Касейинов, Бегай Масанакунов биринчи чачтан бери келатат. Мен биринчи чачта бар болчумун, эпизод болчу, но азыр чоңоюп кичине второстепенный герой болуп калды. Анан мондай нерсе бар го, творческий адам болгон үчүн сизге көбүрөөк сезилсе керек. Шаардагы Илхам менен тоодогу Илхам өзгөчө болот деген ойлор. Шаарда биринчи эле вопрос шаарда команданы чогултуш кичине кыйыныраак да. Пробка болуп калат, ар кандай болуп калат да. Бул жерде команда жаныбызда жатып атат. Эртең менен баарыбызды администраторлор, исполнительный продюсерлер тургузат, жумушка чыгабыз, тамагыбызды ичебиз, жумушка чыгып кете беребиз да. Ушул эле жердебиз, баарыбыз бир жердебиз да. Бул выгодныйраак. А шаардан тиги каяктан келатат, бул райондон келатат, тиги райондон келатат, алыс болуп атат деген неме вопрос көбүрөөк болот. Анан тем более природа, по-любому природа фантазияны иштеткенге жардам берет да. Ошон үчүн менин оюмча природа по-любому болчу. Сиздин выгорание болгондо эмне кыласыз? Природага чыгам же выгорание болуп атканда автонекөз кечкисин барып кечинде сууга түшүп атабыз. Ошол суу жээктен, көл жээктен ойлонуп атабыз. Же болбосо тоого чыгып кетип атабыз автан. Анан дагы угуп калдым, ушул жерде жүргөнүңүздөн эң кыйыны аттарды караш болуп атат дейт. Аттар мисалы Актерлордон дагы аттар. профессионал актер кадр алдында 5 дубль сурай турган болсо, ат 15 дубль сурайт. Ат менен кичине кыйыныраак болот. Анткени жаныбар да ал түшүнбөйт да баары. Аттарды караш, конечно, кыйын болуп атат. Анын убагында жем берүү, анын убагында чөм берүү. Атты караган 2 кишибиз жүрөт. Актерлорду караган 1 киши жүрөт, атты караган 2 киши жүрөт. Общий 5-6 актерго 1 киши, 1 атка 2 киши жүрөт. Мончокко. Мончокко. Мончок. Мончок каерде жүрөт? Мончокто. О, дегенде жүрөт. Ар бир адамдын ички дүйнөсү кең жана татаал келет. Сиз үчүн адамдын кайсы сыпаты эң маанилүү? Сапаты, Сапаты. жөнөкөйлүк. Жөнөкөйлүк. Күндүк жашоонун ызычусунда адам өзүн жогото албаш үчүн эмне кылыш керек? Күн сайын адам болгонго тырышыш керек. Это менин оюмча Айтматов эле. Кайра эле Айтматовго келип такалабыз. Ким эзелтенин чечилбеген улуу талашкан анткенде адам улуу адам болот. Адам болуш керек, күнүгө эле ошого аракет кылыш керек менин оюмча. Ал күнүмдүк ызычуудан ар ким өзүнүн, мисалы үчүн азыр бизде съемочный площадкада ызычуу болот. Ар ким өзүнүн сүйгөн кесибин таап, ар ким өзүнүн жүрөгүнө жакын жумушун таап, ызычуу болобу, ал көмүр ташыйбы, ал ат көтөрөбү, ал тоо казабы билбейм, ал кандай ызычуу болсо дагы жүрөгүнө жакын болсо, менин оюмча ал адам бойдон эле калат. Өзүнө жакса. Сон жаштарга айта турган сизден 5 кеңеш. 5 кеңешпи? 5 кеңеш. Анткени азыр өзүңүз деле жаштар менен көп иштешип жүрсөңүздөр дейт. Выгорание деген түшүнүк бар. Өзүн таппай жүрөм. Өздүгүн жоготпо. Өзүн Биринчи кезекте менин оюмча окуу. Билимге умтулуу да. Андан тышкары улууларды сыйлоо. Менин оюмча бул эң башкы нерсе деп билем, анткени бизде ошол нерсе кичине жоголуп бараткандай сезиле берет да кээде. Биз ар тармакты, ар бир элди туура аппараты эле лично кыргыздыгыбызды жоготуп бараткандай сезиле берет. Ошон үчүн биринчи кезекте өздүгүн табуу дагы бир анан мындай салт менен ата бабалардын жолу менен жашоо. Окуу, ата бабалардын жолу менен жашоо, билим алуу,
улууларды сыйлоо менин оюмча мунун баары такалып эле ошол жака келет болуш керек. Эң основалары дейсизби? Основаларды Азыркы чыгарткан көйгөйлөрдүн ооба, кыргыз болуп жаралдымы, кыргыз болуп өлдү. жөнөкөйлүү нерселерден баштаптыңыз э. Сон анткени мен баягы Садок устаздан бир сөз уккам эме деген. Ылайдан дубал бекем болсо, алмаздан дубал кулабайт депчи. Баягы адам жөнөкөйлүү амалдар бар го, мисалы тамак жегенде дубасын айтып коюпчу. Ушул амалга бекем болсоң дейт да, основной фарз амалдарын калбайт деген эле. Сиз айткан жөнөкөйлүү мисалдарды аткарып турсак, адамчылык сыпат өзүнөн өзү акырындан ойгонот экен да. Москва бир күндө куралган эмес да, ошондой эле бизде деле азыр куруу иштери толуп тура эле жүрүп атпайбы? Бишкекте деле куруу иштери жүрүп атат, буякта деле куруу иштери жүрүп атат. Ошого нааразы адамдар бар да, муну эмне кылат анан, муну бузуп салып, анан тигини бузуп салып. Конечно, мен мисалы природанын бузуп салганга мен деле каршымын, бирок шаар ичинде антип өнүгүү жолу жүрүп, шаарды бийик өйдөгө көтөрүп атканы менин оюмча бул чоң жаңылык, чоң өзгөрүү. Ага биз тескерисинче колдон буттан алып жардам берип ага сүйүнүшүбүз керек. Эң кызыгы ар бир кинодо биз 10 билет, кээ биркилер 15 билет, ар кандай чакыруу билет ойнотуп атабыз. Сиздерден канча билет болот? Биздин жабык көрсөтүүбүз качан болору азырынча белгисиз, бирок ошентсе да эгерде көрүү жакшы болуп, жакшы комментарийлер жазылса, биз дагы 10 билет беребиз. 10 билет. Болду. Условиясын мен Instagram баракчама киргизебиз. Сизге соавторство жөнөтөм. Закрытый показда чогуу сүрөткө түшүп, кинону көрүп, айтор актерлор менен жакын арадан таанышып алсаңыздар да болот. Чоң рахмат. Ассалам алейкум. Кийинки биздин башкы каарман биздин таланттуу актриса Бегайым айым. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кырчын жайлоосунда кандай болуп атат съемкаларыңыз? Сон аябай сонун болуп ооба. Аябай жагат. Кыйынчылыктар жок. Жакшы да баары. Сон баары сон. Бул киного кантип келип калдыңыз? Айтор сиздерди биз көбүнчө башка жанрларда көрөт элек. Бул киного биринчисинде бул тасманын режиссеру Автандил Байкезович чакырып тартылып калгам биринчисинде. Ал жакта кыска эле бир убакыттын ичинде эң аягында чыгат болчумун. Эми экинчисинде болсо ролум бир аз чоңураак. Изначально биринчини тартылып атканда экинчинин уже сюжети бар беле сиз боюнча? Биринчилиги тартылып атканда айтылган эмес беле ал нерсе сунуш? Балким автошпекилер өзлөрү ойлоп жүрүшкөн, бирок мен экинчиси тартылар. Сиз бул кинодо кандай моменттер эске алгыч моменттер болот? Атомдай кино чыга электе чыгарабыз да бизче интрига кылып койдук. Азыр пока аябай оңой эле сценаларды тартып атабыз. Өзү театрдан эми бошоп кече эле келдик. Кече эле келдиңиз. Кече 1-2 күн тартып алабыз. Негизи могу целый могу кинонун өзүнүн эме сюжети жактысыз. Ооба, аябай жакты. Негизи Аябай кызык болуп атат. Өзүм дагы кээ бир жактардан коркуп атам. Бул жагын кандай ойнойм? Жок, именно актёрдук жактан. Эмоция чыгат. Бул жагын кандай ойносом болот? Бул сценаны кандай ойносом болот деп бир аз коркуулар бар. Баягы коркунуч болгон жакшы го негизи. Ооба. Ответственность көбүрөөк болот. Ооба. Анан сизди дагы кандай кинолордо көрөбүз жакынан? Сериал. Быйыл ошо 2 тасмага эле тартылып атам. Ой, биринчиси Наристе деген тасма болчу. Кыргыз фильм менен 1-1 студия биргеликте тарткан. Экинчиси ушул Автандил Байкенин 40 кадем мончок. Мончок, сон чоң рахмат убакыт бергениңиз үчүн. Дагы башка кинолордо көрүшкөнчө. Туугандар жанагы курдак бышты. Ошону азыр жеп атышат, көрөбүз келген. Ассалам алейкум. Кино кандай тартылып атат Саркат байке? Жакшы, буюрса. Сиз Баары капланып кетип атат. Апланы. Сизде бул жерде роль кайсы
кандай ырайсыз экен? Мен Карман Кылыч деген. Карман? Кылыч. Жакшы карман, жаман карман. Между го дейм. Между? Бир жерде жакшы, бир жерде балким жаман. Заягында көрөбүз, мен деле жакшы билбейм бак. Тиги Айтбектен Карманды үйрөтүп, тиги Дорон деген карманыбыз бар. Азыр олчу. Ошону үйрөтөсүз. Ошо экөөбүз тиги Айтбек деген карманды ат чаптырган даярдапчы. Даярдайсыз, полностью. Анан бул канча кинода кандай кыйынчылыктар болуп атабы, жеңил эле болуп атабы? Кыйынчылыктар деле жок. Жакшы эле, наоборот, ушундай кызык да. Кыйынчылык менен кызык болот да. Сиздин өзүңүздүн эме энергетикаңызды аябай сонун. Рахмат. Бирге болсун. Биринчи жолу сиз менен жолугуп көрүшкөндө ошого эме болуп атышат. Аябай энергетикаңыз башкача экен. Необычный. Сөздөрүңүз, жоопторуңуз өзгөчө экен. Сиз бул киного кандай келип калдыңыз? Автандил деген режиссер аркылуу Батырбеков. Ыраазычылыгымды билдирем. Автандил байке ошо ролго чакырып ачып берди. Эмне момент, өзгөчө момент сизден күтсөк башында? Кинодобу? Интрига. Бул киного чыкканга чейин чыгат да ролчу. Өзгөчө момент мен деле ошо күтүп атам, мен деле билбейм негизи. Сценарий окуган эмесмин ачык айткандачы. Азыр күндөн күнгө эле импровизация болуп эле ушундай кетип атат да. Ошонусу менен кызык болот негизи. Заранее билип окугандан кийин айтмакчымын. Курдак жакпадыбы? Сизге жактыбы? Жок, сизге жакпадыбы? Азыр. Негизи командабыздар булчу. Бул деген админ группадар чоң иштейбиз. Фактурасы жакшы болгон үчүн балким ошол үчүн алам. Актер болуп калдык, э? Сонун экен. Убакыт бергениңиз үчүн чоң рахмат. Аш болсун. Сизге ийгилик жумуштарыңыз. Жабайкаңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле мына Мончок главный герой ушул кинодогу. Азыр ушул Мончок боюнча Мончоктун ээсинен кененирээк суроо. Бул атты кандай тандадык, бул ат бул жака кандай келип калды айтор, ошол боюнча кененирээк кеп турабыз. Ассаламу алейкум, Акбат мырза. Мына жакшысызбы? Ат боюнча бир аз маалымат берсеңиз. Жашы канчада? Бул ат кайсы ат өзү? Ат жөнүндө маалымат болгон ат бул Айбек деген байкебиздин аты. Багында ийгилик командасынын жетекчиси болгон Тайлаков Айбек деген байкебиздин аты. Жашы 5 жаш. Достук командасында чабылган Пегастын баласы. Прямой. Бул ат кантип келип калды Мончокко? Бул жака Автандил байке менен Айбек байке сүйлөшүп ошондой болуп келди окшойт. Алдан мен эле толук билбейм. Бул кандай ролдорду жакшы аткарып берип атабы? Ролдорду азыр буюрса жакшы. Бул ат өзү канча болот баасы? Бул аттын баасы жок, сатылбайт. Сатылбайт, э? Негизи баягы сураганда бербей койгон дегендей болот го, ошондой баалар канча болгон? Билбейсизби? Эми андай бааларын билбейм, бирок бул ат негизи сатылбайт. Сатылбайт. Бирок кымбат. Жакшы эле бар. Жакшы эле. Белки Пегас беле? Мунун атасы? Атасы Пегас. Алчы, ал Пегас бул достук командасында чабылган, Манас Нияз чапкан, Майрамбай Кирспеков чапкан. Алда мактардын бири. Ал Гүл Тазаганды Кахарман деген айыр бар. Ошол Кахармандын баласы. Бул Пегастын баласы. Бул улакка чала турган ат болсо, бул съемкаларда кыйналбай атабы бул жакта? Тамак ашы боюнча бастырып туруш керек дейт го, ошондой. Жакшы эле, буга чейин биринчисин тартышкан да. Анда деле жакшы эле болгон. Буюрса мунусун деле жакшы башталышы. Баягы башка актерлор окшоп характерин көрсөтүп ооруп калып деген нерсе жок. Жок. Ата жана эме Өмүрбек байкеден сурасам, бир актерду, мисалы 5 актерду бир администратор караса, бир атты 2 адам карап жүрөт деп атат да. Ошого айтат да эми. Бунун өзүнчө характерлери барбы, же кармап калбайбы депчи. Жок, характерлери мындай адамга характери жогуш эле, анан аттар менен бир аз талашып турат, э? Баары улактын аты башкача да. По-любому жылкы жаныбар. Эмнени көрүп калды? Аттарды да? Аттарга чейин отот. Канаке. Машалла.
Анар көрдүңүздөр ушул Мончок деген биздин башкы каарманыбыз биринчи кинодо тартылды, экинчи кинодо тартылды. Буюрса дагы башка кинолордон да көрүп калаттырбыз. Сизге убакыт бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиз баштан короче ушул ат сиздин моюнуңузда экен да, аманат экен да. Ушул жака короче бул жактан атка мен жооп берем да. Сиз жооп бересиз. Негизи өзү улакка кызыгат экенсиз да? Улак экенсиз. Машалла. Алла разы болсун убакыт бергениңизге. Чорный Доор тасмасынын жүздөрү биздин Кыргызстанда конокто. Саламатсыздарбы? Дамир мырза жана Акжол мырза. Верно. Туура айттым. Дурус. Дамир мырза, Кыргызстан кандай экен сиздерге? Жактыбы? Канчанчы ирет келип атасыздар? Баршаңызга ассалам алейкум. 3-ші рет келип жатырмыз. Буга дейин Чорный Двор, содан кийин Приговор кетти. Сосын азыркы таңда Мончок деген кино тасман сүрүп жатырмыз. Катты унап жатыр. Керемет. Табигаты керемет, адамдары. Конак жайлыктарыңыз өтө жакшы. Унап жатыр катты. Рахмат. Сизгечи? Так, мен 4-ші рет келип жатырмын. Мен бүгүн гана, қазір гана Кыргызстан жайлы пост салдым Инстаграмга. Я там написал про братьев Кыргызов, то, что их гостеприимство, их природа, вообще в целом, братья Кыргызы, они всегда тепло встречают, и это очень приятно. Я про это только что выложил пост, можете посмотреть. Вот. И я надеюсь, там все ответил насчет этого. И не знаю почему, потому что Багана из каскадеров Азабайки мне задал вопрос. Ты что-то часто начал у нас сниматься в Кыргызстане, видите? И в ответ я этот пост придумал, и там есть момент, менің бұл жерде жүрегім тыныш. И у меня здесь спокойствие в сердце, короче, в Кыргызстане. И, не знаю, чувствую себя как дома. И вот сіздерге рахмет. Негизи Кыргызстан дегенде сиздер эмне элесиңиздер келет? Кыргызстан десе, что ассоциирует, да? Сенде? Люди, горы, наверное, скорее всего. Люди, горы. Сейчас вот лошадки. Мончокту сиз менен атасыз да? Дегенде эмне элесиңиз? Спокойствие, наверное, тыныштык. Да, тыныштык. Кино, я тут играю Ренат деген жигит. Ну, у меня тут не главная роль, такой противобоец. Карама-каршы, короче, Дамирга. И тоже үйреніп жатырмыз атқа шауып. Ну, мы до этого скакали, но не профессионально, конечно. Сейчас вот каскадеры, наши братья учат нас, прям, как надо правильно сесть. И это большой опыт, это кайф вообще. Большое спасибо Намат, Кыргызстан. Да, Намат Станс. Вот каскадеры очень сильно нам помогают. Да. Вот. Кинолордо экөөңүздөр дайыма карама-каршы ролду ойнойсуздарбы? Біз өмірде негізі доспыз өте қатты. И еще біз көршіміз Астанада. Там мы соседи. Бирок ролдордо неге дайыма карама-каршысыздар? Білмеймін, ну, наверное, красивый из-за этого. Нет, ты красивый. Нет, ты красивый. Нет, ты красивый. Нет, ты красивый. Ладно, я. Сиздер менен камера жакта иштешип атканда көлгө биринчи жолу келип атабыз дедиңиздер, э? Сезондо. Ну, летом, да, я первый раз. Көлгө түштүңүздарбы? Түстік. Кстати, рахмет. Улухман апаға огромный рахмет. Он сол апарды, короче. Улухман апа келип Да, апарды. Улухман братан апарды. Я рахмет көп. Сонда аябай келгенден баштап эле коноктор. Да, келгеннен бастап аяқты жерге тигізбей, каждый день там вкусно покушали, встретили. Вообще, респект. Блин, нету слов даже, честно. Классно встречают. Негизи дагы будан кийин кайсыл тасмаларда сизди көрөбүз? Бұйырса қаңтар айында Кіндік деген кино шығат. Трагедия. Трагедия, вот обязательно көрсеңіздер болады фестивальдардан кейін. Фестивальдардан кейін. А сизде? Пока неизвестно. Посмотрим. Буйрганы, да. Буйрганы. Кыргыз кинолордо пока Мончок. Пока Мончок, да. Адам болуунун эң чоң сыры сиз үчүн эмнеде? Кудайга кулчулук этүү ша. Я не знаю пока, что ответить, потому что еще не прожил жизнь нормально пока что. Ну, мне всегда помогает вера. Вера и понимание того, что есть Всевышний, и когда ты начинаешь с ним разговаривать, тебе становится намного легче. Вот. Мне лично помогает жить вот вера, наверное.
башында эң мега хайп болгон бул Черный двор болду, Черный двордон кийин мисалы ошол Черный двор маалында сиздер аябай популярдуу болдуңуздар. Эмне деп ойлойсуздар? Ошол Черный дворго кандай тартылып калдыңыздар? Бунун сыры эмнеде? Анан бардык эле актерлор мисалы бир ролдон кийин башка ролдор жакшы ойноп кете албайт да. Бирок сиздерде Кудайга шүгүр биринчи кино жакшы чыкты, андан кийинкиси андан да жакшы чыкты, андан кийинкиси андан да жакшы чыкты. Сыры эмнеде бунун? Вот вера, да. Вот вера, да. Вера в свои работы. Вера в свою работу, Да. трудоспособность, еңбек, потом, наверное, просто вот суждено так быть. То есть Да. бұйырғаны дейді ғой. Бұйырғаны, да. Потому что есть очень много талантливых ребят, но почему-то именно вот мы оказались на месте этих ролей, поэтому, наверное, это вот Всевышний так сделал. Всевышний дает тем, Да. кто был готов. Я думаю, вот так. Ресурсы просто, да, вот готовы. Да, и ресурсы, и жизненные вот эти энергии, не знаю, багажи. Наверное, так суждено было, да, реально. Но есть еще обратная сторона. Это большая ответственность. Почему? Потому что каждое твое действие, это в некоторых местах что-то решает. И ты должен ровно там жүру керексің, ты должен пропагандировать там правильную жизнь. Но с одной стороны, мы тоже люди. Иногда мы тоже ошибаемся. И в сол моментте кейде біз жайлы жаман ойлап бастайды да. Есть обратная сторона, да. И, наверное, да, Всевышний дает тем, кто қалай? Готов? Да. Сон негизи могул кинолордо жаткарманда аткаргандан кийин адамдарда баягы негатив болуп калат го, ошондойду чувствуете, да? Анча мынча. Негатив. Ну, 50% алгыс, 50% каргыс го. Да. Вот так там 50% пишут, ой, ты такой классный базаржок, а остальные 50% ты вообще вот такой-то, такой-то, такой деп. Кан ошону кантип көтөрөсүздөр? Не обращаем внимания? Просто не обращайте. Да. Вижу цель, не вижу преград дегендей эле, Ну да. Ну там, если ты фокус ставишь на давление, ты вообще умрешь, мне кажется. Чисто на фокус, на работу, там, семья, жена, ребенок, деген сияқты. И вот фокус чисто на это. Зарабатывать деньги, мне кажется, вот. Основной фокус, да? Эң сонун нерсе, эң кызык жери келдик. Биз ар бир актерден тартып атканда 5 кеңеш сурап атабыз жаштарга. Анткени сиздер дагы кыйла жолду басып өттүңүздөр, и сиздердин опытыңыздарда деле көп нерсе бар, көп нерсени курбандык кылдыңыздар. Убакыт, энергия, достор менен кете турган убакытты, айтор үй бүлөгө бөлө турган убакытты сиздер киного бердиңиздер, ошонун аркасынан выхлоп алып атасыздар да. Эми ошого жаштарга 5 кеңешиңиздер. Давайте сначала. Я, честно, не люблю давать советы, потому что у каждого своя дорога, у каждого своя жизнь. Я не знаю, что у них там на душе и так далее, поэтому вот, не хочу давать никаких советов. Каждый сам решит для себя. То же самое. Я не даю совета. У каждого свой путь, өзінің тағдыры бар. Я же не знаю, что Всевышний готовил ему или ей. Если я сейчас скажу что-то такое, я не хочу, чтобы мои слова кому-то влиял в будущем, не на там, неправильный путь. Так что скажу одно, удачи. Да. Иногда можно чуть-чуть сзади давать, иногда можно. Иногда нужно. Да, иногда нужно. Урматтуу көрүүчүлөр, Мончок кино тасмасы боюнча бардык кызыктарды өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эгер жаккан болсо, жактыруу калтыңыз, комментарий жазыңыздар. Көрүшкөнчө.